Туруңуздар. Кыргыз Республикасынын Конституциялык сотунун отуруму ачык деп жарыялайм. Кыргыз Республикасынын Конституциялык сотунун отурумунда Жаран Максатбек Мергенбаевич Жорокуловдун Кыргыз Республикасынын судьяларынын статусу жөнүндө Кыргыз Республикасынын конституциялык мыйзамынын анын 3 жылы биринчи инстанцияда жана 2 жылы экинчи инстанцияда судьялык стажы бар деген сөздөр менен баяндалган 19 беренесинин биринчи бөлүгүнүн экинчи абзацынын конституциялуулугун текшерүү жөнүндө кайрылуусу каралат. Кыргыз Республикасынын Конституциялык сотунун отуруму төралык кылуучу Скунбаев, судьялар Айдарбекова, Бобукеева, Дүйшеев, Жолдошова, Касымалиев, Кыдырбаев, Шаршыналиев курамында сот отурумунун катчысы Мамыталы кызы Камиланын катышуусунда өтөт. Камила, отурумга чакырылган катышуучулар тууралуу маалымат бериңиз. Бүгүнкү сот отурумуна жоопкер тараптан Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин, Кыргыз Республикасынын Конституциялык сотундагы туруктуу өкүлү Самат Кыштобекович Ысыранов, үчүнчү жактар Кыргыз Республикасынын президентинин жана министрлер кабинетинин, Кыргыз Республикасынын Конституциялык сотундагы туруктуу өкүлү Алмазбек Тавалдиевич Молдобаев, Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун өкүлү Рашид Алмазбекович Мусуралиев, Кыргыз Республикасынын Судьялар кеңешинин өкүлү Темирбек Маданбекович Ибраимов, Кыргыз Республикасынын Сот адилеттиги иштери боюнча кеңешинин өкүлү Акыйкат Бакказович Каримов, Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигинин, Кыргыз Республикасынын Конституциялык сотундагы туруктуу өкүлү Аязбек Долозбекович Жаркынбаев келишти. Кайрылуучу тараптан Жаран Максатбек Мергенбаевич Жорокулов сот отурумуна катыша албагандыгы тууралуу 2025 жылдын 26 ноябрындагы кат менен билдирип, анын катышуусуз өткөрүүнү өтүндү. Сот отурумуна чакырылган башка катышуучулар болгон эмес. Самат Кыштобекович, кайрылуучу тараптын өтүнүчү боюнча оюңузду айтыңыз. Каршы эмеспиз. Каршы эмеспиз. Урматтуу судьялар, кандай оюңуздар бар? Карай берет болобу? Да, Конституциялык соту өз ордунда кеңешип, ишти кайрылуучу тарапсыз кароону чечти. Документтер менен таанышыңыздар. Самат Кыштобекович, трибунага өтүңүз, өзүңүз тууралуу маалымат бериңиз, аты жөнүңүз, туулган жылыңыз, туулган жериңиз, жашаган жана иштеген жериңиз. Мен Ысыранов Самат Кыштобекович, 1987 жыл 5 майда Нарын облусунда төрөлгөм. Иштеген жерим Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин, Кыргыз Республикасынын Конституциялык сотуна туруктуу өкүлү. Жашаган жерим Бишкек шаары. Иштеген жериңизди айттыңыз, Отуруңуз. Алмазбек Тавалдиевич, келиңиз. Саламатсыздарбы. Мен Молдобаев Алмазбек Тавалдиевич 1973 жылы 9 февралында Бишкек шаарында төрөлгөм. Кыргыз Республика президентинин жана министрлер кабинетинин Кыргыз Республиканын Конституциялык сотунда туруктуу өкүлү болуп иштейм. Отуруңуз. Суроолор жокпу? Отуруңуз. Рашид Алмазбекович. Саламатсыздарбы, урматтуу төрага, урматтуу судьялар. Менин атым Мусуралиев Рашид Алмазбекович. Туулган жылым 1991 жылы 4 апрелде. Жашаган жерим Бишкек шаары. Азыркы убакта иштеген жерим Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун аппарат жетекчисинин орун базары. Отуруңуз. Темирбек Маданбекович. Саламатсыздарбы, урматтуу төрага, урматтуу судьялар.
Мен Ибраимов Темирбек Мадамбекович 1983 жылы 3-июнда туулгам. Иштеген жерим Бишкек шаарынын Ленин райондук сотунун судьясы, Кыргыз Республикасынын судьялар кеңешинин ишеним каты негизинде өкүл болуп келдим. Отуруңуз. Акыйкат Бакказович. Саламатсыздарбы, төрөкалык болчу судьялар. Менин аты жөнүм Каримов Акыйкат Бакказович. 1980 жылы 20 августта төрөлгөм. Иштеген жерим Кыргыз Республикасынын сот адилеттик иштери боюнча кеңешинин мүчөсүмүн. Жашаган дарегим Бишкек шаары. Отуруңуз. Аязбек Долозбекович. Саламатсыздарбы. Менин атым Жаркынбаев Аязбек Толусбекович. Бишкек шаарында 28 январь 1977 жылы төрөлгөм. Иштеген жерим юстиция министрлигинин алдындагы ченем жаратуу жана мыйзам үстөмдүгү институтунун директору. Жашаган жерим Бишкек шаары Акын. Отуруңуз. Бүтү да. Документтер тууралуу суроолоруңуздар барбы? Урматтуу коллегалар, жокпу? Самат Кыштобекович, ордуңуздан туруңуз. Сизге укуктарыңыз жана милдеттериңиз түшүндүрүлөт. Кыргыз Республикасынын Конституциялык соту жөнүндө конституциялык мыйзамынын 34-чү биренесине ылайык сиз иштин материалдары менен таанышууга, алардын ичинен көчүрмөлөрдү алууга, далилдерди берүүгө, далилдерди иликтөөгө катышууга, процесстин жүрүшүндө келип чыккан бардык маселелер боюнча өз жүйөлөрүңүздү жана пикирлериңизди билдирүүгө, корутунду сөз сүйлөөгө, ошондой эле өтүнүч билдирүүгө, судьяларга ооз-эки жана жазуу жүзүндө түшүнүктөрдү берүүгө, берилген сунуштамалар жана өтүнүчтөр боюнча өз пикириңизди айтууга укуктуусуз. Жоопкер тарап кайрылуучунун талаптарын толугу менен же жарым жартылай моюнга алууга же аларга каршы пикирлерин билдирүүгө укуктуу. Ар бир тарап далилдерди берүүгө жана өз талаптарынын жана каршы пикирлеринин негизи катары таянган жагдайларды далилдөөгө укуктуу. Сиз өз укуктарыңызды ак ниеттүү пайдаланууга милдеттүүсүз. Сотко атайын жалган маалыматтарды берүү конституциялык сотту сыйлабагандык катары бааланат жана мыйзам боюнча жоопкерчиликке алып келет. Ошондой эле Кыргыз Республикасынын конституциялык соту жөнүндө конституциялык мыйзамынын 34-9 беренесине ылайык судьяны же судьяларды алууну өтүнүүгө укуктуусуз. Сизге укуктарыңыз жана милдеттериңиз түшүнүктүүбү? Түшүнүктүү. Сизде судьянын же судьялардын катышуусун алуу жөнүндө өтүнүчүңүз барбы? Өтүнүчүм жок. Сизде кошумча өтүнүчтөр барбы? Кошумча өтүнүчтөр жок. Отуруңуз.